Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vessalamu ala Rasulillah ve ba'd. Biz ötken sabakta автор rahimahullah bayandagan ibadatlardan kebir türünü toktop öttük. Dua bul ibadat dep ayttık. Жүрөккө таандык болгон ibadattардан Аллахтан коркуу, үмүт кылуу, мына ушул ibadattарды Аллахтан башкага арнаса инсан динден чыгат деп айттык. Эми автор рахимахулла сөзүн андан арулап ibadattардын кебирин түрүн дагы баяндайт. Биз жетип келген ошол ibadattардын бир түрү таваккул тууралуу. Мына ушул жерден китепти окууну улантабыз. Ва далилу таваккул каунуху таала. Эми таваккулдун далили буга далил Аллах Тааланын төмөнкү сөзү таваккул тоокел кылуу. Аллах Таала өз сөзүндө мындай дейт: "Ва алаллахи фатаваккалу ин кунтум муъминин." Аллах Таалага таваккул кылгыла, тоокел кылгыла, эгер момун болсоңор. Ва каулуху: "Ва ман ятаваккал алаллах фаху хасбух." Аллах Таала айтат: Ким Аллахка таваккул кылса, анын өзү жетиштүү. Ва асна алал муъминина биттаваккул алейхи кала таала: "Ва иза тулият алейхим аятуху задатхум иманан ва ала раббихим ятаваккалун." Аллах Таала өзүнө гана таваккул кылган момундарды мактады. Жана айтты: эгер аларга биздин аяттарыбыз окулса, тилават кылып берилсе, тилават кылынса, алардын имандары көбөйөт, жана Раббилерине таваккул кылышат деп айтат. Ва хакеза яджибу алал муъмин ан ятаваккал алаллах ва ла ятаваккал ала сива. Мына ушундай түрдө момун киши Аллах Таалага таваккул кылуусу важип. Андан башкасына, Аллахтан башкасына таваккул кылган, тоокел кылган бул дурус эмес. Таваккул тууралуу айта турган болсок, таваккул ибадат. Аллах буга буйурду. Аллахка таваккул кылгыла, тоокел кылгыла, момун болсоңор деп айтты. Аллах буйурду. Аллах буйурган нерсе Аллах жакшы көрүүсүнө далил. Аллах эмне нерсеге буйурган болсо, ал важип болсун, мустахаб болсун, айырмасы жок. Аллах ошону жакшы көрүүсүнө далил болот. Аллах жакшы көргөн, разы болгон амал ибадатка кирет. Ибадат деген эмне? Ал-ибадату исмун жамиун ли кулли ма юхиббуллаху ва ярдаху ва аквалин ва амал. Ва аквал ва амал. Аллах разы боло турган ар кандай жакшы иштер жана жакшы сөздөр ибадат болот. Анткени Аллах буйурду. Бул анын жакшы көрүүсүнө далил. Аллах жакшы көргөн амал ибадат экенине далил болот. Муну менен биз таваккул ибадат экенин билебиз. Аллахтан башкага таваккулду арноо динден чыгууга себеп болот экен. Аятта эмне деп айтылды? Ин кунтум муъминин. Эгер момун болсоңор, Аллахка таваккул кылгыла деди. Аллахка таваккул кылынбаса, момун эместигине мына ушул аят далил. Таваккул эмне? Алымдар таваккул 3 нерседен турат. Таваккул акыйкаты 3 нерседен турат деп айтышат. Ат-таваккулу и'тиқадун ва и'тимадун ва и'тимадун ва амалун деп айтышат. Таваккулда этикат бар, таянуу бар, амал бар дешет. Мына ушул 3 нерсе бириксе, жыйналса, чогулса, чыныгы таваккул болот. Этикаттан максат, ошол этикат бул ишеним. Этикаттан максат пенде бүткүл ааламды Аллах башкарат деп, Аллахты бардык нерсе Аллахтын колунда деп этикат кылуусу, ишенүүсү. Кишиде ушул этикат болуусу керек. Мындан кийин
Мына ушул этикат, бардык нерсе Аллахтын колунда экендигине ишенгенден кийин, мына ушуга этикат кылгандан кийин Аллахка таянат. Бул иътимад деп коет. Аллахка таянат. Ва таваккал алал хайй аллази ла ямут. Ошол өлбөй турган, тирүү болгон затка таваккул кыл дейт. Эми үчүнчүсү амал. Ошол себептерди кылуу. Бардык иш Аллахтын колунда экендигин билгенден кийин себебин кылып коесуз. Себепти кылбоо, себептерди таштоо таваккулга туура келбейт. Себепке таянылбайт. Таваккул эмне дейишкенде алымдар айтышат, мына катун назари анил асбаби ба'да фи'лил асбаб. Себептерди кылып коесузго, кийин себептен көз жумуп Аллахка гана таянасыз. Себепти кыласыз, себептерди жасайсыз. Бирок себептерди кылгандан кийин себептин өзүнө таянып калбастан Аллахтын өзүнө таянасыз. Бул чыныгы таваккул болот. Автор рахимахулла бул орунда таваккул тууралуу эки аятты келтирди. Биринде таваккулга буйруп жатат. Ва алаллахи фатаваккалу деп Аллах Таала таваккулга буйруп жатат. Экинчисинде таваккул кылуучулардын сыйлыгы. Ва ман ятаваккал алаллах фаху хасбух деди. Таваккул кылуучуларга дүйнөдө берилүүчү сыйлык. Ким Аллахка таваккул кылса, Аллахтын өзү жетиштүү деп айтылды. Сиз таянган зат Аллах болгондон кийин эч ким сизге каршы бир затты алып келе албайт. Фаху хасбух. Аллах мага коюп бер деп жатат. Мен жетиштүүмүн деп айтып жатат. Себептерди кылып Аллахка таваккул кылуу пендеге жетиштүү. Таваккул мунун мисалы жаш бала тынчтыкты эненин койнунан тапкандай, момун киши да Аллахка таваккул кылса тынчтык табат. Анткени ва анна ила роббика мунтаха, андан арысына Аллахтан жогору кылып бир нерсени алып эч ким келе албайт. Аллахтан жогору эч ким жок. Эми Аллахтан эч ким бийик боло албайт. Эми ушул таваккул качан ширк болот? Таваккулдагы ширк тууралуу айта турган болсок, Аллах гана кадыр болгон нерседе анан эле кабырдагы олуя, ошол пир тутуп алган, пир деп ишенип алгандарга, ошол ишенип алгандар ошол кабырдагыларды ошол пир олуя деп ошолорго таваккул кылып койсо, бул ширк болуп калат. Ширки таваккул болуп калат. Кээде тасаввуф болгон шейхтер өздөрүнүн муридтерине эмне деп айтышат? Иза усибта би мусибатин фазкурни инни ухаллисука минха. Эгер сага бир мусибат жетсе, башыңа бир мүшкүл иш түссө, мени эстегин дейт экен. Чындыгында мен ошол сени ошол мүшкүл ишиңден чыгарамын деп айтат экен. Анан ошол муридтери таваккулду шейхине кылып жатат. Мына ушундай осуят насаат кылгандан кийин шейхи Абдул Кадыр Джиланиге таваккул кылат, дуа кылат ал кишиге, ошол кишиден бир нерсе сурап. Бул ширк болуп калат. Андан кийингиси кала ва далилу рагба ва рахба вал хушу каулуху таала. Рахбанын хушунун далили Аллах Тааланын төмөнкү сөзүндө. Иннахум кану юсари'уна фил хайрат ва yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Аллах Таала өзүнүн мына ушундай пенделерин мактап айтат. Чындыгында алар жакшылыктарда шашылышат дейт. Жана бизге ошол үмүт менен, коркуу менен дуа кылышат деп айтып жатат. Эми хауф, рахба маниси бири-бирине жакын. Рахба хауфу макрунун бил амал дейт. Ража ар-рагба болса, ражага жакын. Рахба ошол хауфка жакын болгондой, рагба дагы ражага жакын. Бирок ража рагбадан айырмасы, кебир алымдар айткандай, ар-ража хуа тамау ва ар-рагбату хуа талабу дешкен. Ража бир нерсени үмүт кылуу, рагба кылган нерсеңизди
талап кылуу, ошол нерсеге жетишүүгө умтулуу дегени. Айырмасы ушул. Жана жогоруда биз ошол хауф менен рахбаны айырмалап, рахба дегени хауфун макрун бил амал деп айтпадыкпы? Эми ошол рагбадагы рагба рагбату макрунун бил амал дегендей. Ошол Аллахка күнөөкөр болбоо үчүн, бешке кирүү үчүн аракет кылуу керек. Мына ушунун не? Рагбату макрун бил амал дейилет мына ушуну. Ошол күнөөдөн тыйылып, бешке кириш үчүн пенде умтулуусу керек. Умтулуу мына ушундай үмүт менен аракет кылуусу керек дегени. Ва далилул хашия каулуху таала фала тахшаву вахшауни. Эми хашиянын далили Аллахтын төмөнкү сөзү. Фала тахшаву вахшауни. Мен алардан коркпогула, менден корккула деди Аллах таала. Хашиянын хауфтан айырмасы ал-хашияту макрун ма'рифатилlah. Аллахты таануу менен болгон коркуу, бул хашия дейилет. Жөн эле коркпойт мында. Мындайча айтканда корккондо Аллахты таануу менен коркот. Мына ушуну хашия дейилет. Ошондуктан Аллах таала Кур'ан-ы Каримде иннама яхшаллаху мин ибадихил улама деген. Чындыгында алымдар Аллах Тааладан чыны корккон адамдар дейилген да. Ошондуктан эмне үчүн Аллах Таала алымдарды чыныгы Аллахтан корккондор деп хашия сыпаты менен аларды сыпаттап жатат дейилинсе, антикени алымдар Аллах Тааланы ысым сыпаттары менен таанып билишет да. Мына ошондуктан. Кала шейх эми атакаддам кала шейх эми шейх айтып жатат. Ва далилул инаба каулуху таала. Инабанын далили Аллах Тааланын төмөнкү сөзү. Ва анибу иля раббикум васлиму лаху. Раббиңерге тооба кылгыла, жана ага моюн сунгула дейт. Эми инабаттан максат тооба кылуу. Тообадан айырмасы эмне инабаны? Аллахка кайтуу. Бул эми лугавый мааниси тауба менен инабанын мааниси лугавый мааниси бир эле. Бирок истилахта тооба мааниси менен жакын. Айырмасы тооба болуусу үчүн биринчиден ошол тообанын шарттары күнөөдөн тыйылуу керек. Экинчи шарты ошол жасаган күнөөлөрүнө өкүнүү керек. Үчүнчүсү күнөөгө кайтпоого чечим ошол каттуу түрдө, кескин түрдө ошол чечим кабыл алуу керек. Ушул үч нерсе менен тооба ишке ашат. Тооба инаба болуусу үчүн төртүнчү ошол шарты, ошол төртүнчү мааниси табылуусу керек. Ал-икбалу алаллахи би ибадати. Аллахка жүздөнүүдө ошол күнөөдөн Аллахка жүздөнүп, күнөөдөн тыйылып коюу менен эмес, балким күнөөсүнүн таасиринен, күнөөдөн алдыңкы абалынан күнөөдөн кийинки абалы жакшы болот. Аллахка көбүрөөк ибадат кылуусу ушул инаба дешкен. Wal inaba hiya ar-ruju' ila Allah fi kulli al-umur. Inaba degeni бардык иштерде Аллахка кайтуу дегени. Wal iqbalu alayhi subhanahu wa ta'ala bi ibadatihi. Ошол Аллахка жүздөнүп, ошол күнөөдөн тыйылып, Аллахка ибадат менен кайтуу дегени. Аллахка ибадат менен кайтуу, жүздөнүү дегени. Ошол ибадат менен ошол кайтканын далилдөө дегени. Вамтисали авамири ва жтинаб навахи. Аллах буйрган нерселерди аткаруу жана Аллах тыйган нерселерден тыйылуу. Эми андан кийинкиси ва далилул исти'ана. Ва далилул исти'ана жардам суроого далил каулуху таала. Мына Аллах Тааланын төмөнкү сөзү ияка нa'буду ва ияка настаин деди. Сага гана сыйынабыз жана сенден гана жардам сурайбыз. Фатиха сүрөсүнүн аяты. Ва фил хадис, хадисте болсо ва иза истаанта фастаин билlah. Эгер жардам сурасаң, Аллах Тааладан жардам сура дейилинде. Ияка нa'буду ва ияка настаин. Эми мына ушуга токтоло турган болсок, ияка нa'буду деп эмнеге ишара бар? Ширктен алыс болууга ишара бар. Сага гана ибадат кылабыз
сенден башкага ибадат кылбайбыз деп туруп, ширктен алыс болууга ишара бар. Уйяке настаинде болсо, пендеде күч кубат жок экендигин, ошондуктан Аллахтан жардам суралып жатат. Алсыз пенде алсыз. Пенде ияке набуду ва ияке настаин дегенде пенде өзүнүн алсыздыгын моюндоо бар. Пенде өз алсыздыгын моюндап жатат. Алымдар айтышат, ияке набуду ва ияке настаин ушул аяттын маанисин түшүнүп намаз окуган киши эки жүрөк оорусунан, жүрөктөгү эки оорудан кутулуусуна себеп болот дешет. Ияке набудуда риядан сактануу бар. Рия кылса, кожо көрсүн, кожо уксун кылса, Аллах үчүн ибадат кылган жоксуз болот анда. Пенде рия кылса, ошол ибадатыны, намазыны рия менен окуган болсо, кожо көрсүн, кожо уксун кылып окуган болсо, анда бул нерсесине ажыр албайт, анда Аллах үчүн ибадат кылган болбойт. Уйяке настаинде болсо, ишке ашырган киши, ошол ибадатты ишке ашырган киши кибирден кутулат. Анткени ошол намазды дагы, ибадатты дагы Аллахтын жардамы менен, Аллахтан жардам суроо менен ишке ашырып атат. Бул албетте муну менен киши кибирден, ошол текеберликтен кутулат. Аллахтан жардам сурап жаткандан кийин кибир кылганга, ошол текеберлик кылганга болбой калат. Эмандан арысы ва далилу истигаса каулуху таала «Из тастагисуна раббакум фастажаба лакум». Истигасанын мааниси мына Аллахтын сөзүндө далил, Аллахтын сөзүнө ылайык мына Аллахтын төмөнкү сөзү далил. Эгер силер Аллах Тааладан жардам сурадыңар, Раббиңер силерге жооп берди дейт. Фал истиана талабул аун. Эми истиана жардам суроо, бул ошол жардам суроо маанисинде. Кала таала, Аллах Таала айтты: «Ияке набуду ва ияке настаин». Бимана атлубул ауна минке я Аллах. Ияке набуду ва ияке настаин дегени, ияке настаин дегени эми о Аллах, сенден жардам сураймын, сенден жардам талап кыламын деген. Вал истиаза талабул ияз вал исма, тaqul астаизу биллах ау аузу биллах, кама кала таала: «Кул аузу би раббил фалак, кул аузу би раббин нас». Истиазанын коргонуу суроонун мааниси ошол коргоо суроо, ошол сактануунун суроо. Эми кандай инсан Аллахтын ысмы менен не Аллах Таала менен коргономун, Аллах Таала менен не сактанамын дегени. Аллах Таала айткандай: «Айт Мухаммад, ошол таңдын Раббиси менен коргономун, кул аузу би раббин нас». Ошол адамдардын Раббиси менен коргономун деп айткан. Жана башка бир аятта: «Фа иза караатал Кур'ана фастаиз билlah». Эгер Кур'ан окусаң, Аллах Тааладан куулган шайтандын, ошол каргыша калган шайтандын жамандыгынан коргоо сура делинген. Ай кул аузу биллахи минаш шайтанир ражим дегени. Бул эм жогорку аяттардын маанисине көрө ошол аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп айткан дегени. Вал истигаса талабул гавс. Истигаса дегени жардам талап кылуу дегени. Ва син ва та лит талаб. Истигаса деги та менен син талапты билдирет. Эми истиана, истиаза дуанын бир түрү. Истигаса менен дуанын айырмасы эмнеде? Мүшкүл абалга түшүп калган кишинин дуа кылуусу, ар кандай истигаса, ошол мүшкүл абалга түшүп калган кишинин дуа кылуусу бул истигаса деп аталат. Ар кандай истигаса бул дуа, ар кандай дуа истигаса эмес. Башына мүшкүл иши жок кишинин дуа кылуусу бул дуа дейилет. Истигаса дейилбейт. Мүшкүл иштен арылууну жалынып жалбарып суроо, бул Аллахтан ошол истигаса кылган болот. Мындайча айтканда жалынып жалбарып дуа кылган болот. Амма южибул муттарра иза дааху ва якшифу су. Ошол муттар адамдын, муктаж болуп турган адамдын ошол дуасына жооп берет эмеспи Аллах Таала? Эгер ал дуа кылса, муктажды адамдын дуасына жооп берүүчү эмеспи? Жана Аллах Таала ошол жамандыктардан пенделердин не башына мүшкүл иш түшкөндөрдү ошол мүшкүлүнөн арылтат дейт. Ошол жамандыктан арылтат. Эгер киши
қажетін, мұқтаждығын Аллахтың өзіне ғана айтса, Аллах аны өзінен башқаға мұқтаж қылбайды. Бұл эми тажрибада болған екен. Имам Бухариде бір асар бар. Зубайр ибн Ауам радиаллаху анху ошол чоң қарызы болған авалда дүйнөдөн өтөт. Ошол Жамал окуясында өлімін сезіп, баласына келіп айтат. Мен өліп кетуім мүмкін, қарыздарым бар, қарыздарымды төлөгөн деп осият кылат. Чоң қарызы болот. Егер төлөй албай қалсаң дейді, баласына айтат, Абдуллах ибн Зубайрга. Маулайымден жардам сұра дейді. Ина ажаста анху фи шейин фастаин маулая. Ошол Абдуллах ибн Зубайр айтат, ким маулайыңыз? Мауладан мақсат ким екенін билбедим дейді. Атам маулаңыздан мақсат ким деп сұрағанда, ошол Зубайр айтат, Зубайр ибн Ауам айтат, Аллах деп айтты дейді. Абдулла ибн Зубайр айтат, қашан қарызы себепті бір мүшкіл ішке түссөм, о Маула Зубайр деп дуа қылат елем дейді. Зубайрдың мауласы қарызын өтөгөн деп дуа қылат елем. Аллах ошондо мүшкілімді жеңіл қылып, қарызы төлөнүп кетет эле дейді. Атасы алсыз қалсаң, Аллахқа тапшыр деді. Ошол қыссаны оқысаңыз, бұл эми узун қысса, ошол қыссада қарызы дағы төлөп, мал дүйнө арттырғаны айтылынат. Имандан кейінгісі ибадаттың түрлерінен وَمِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ الذَّبْحُ تَقَرُّبًا وَتَعْظِيمًا. Ошол жандық сою, ошол Аллахқа жақындоо мақсатта, улуулоо мақсатта. Эми жандықты ошол улуулоо жана жақындоо мақсатта жандық сою. Бұл дағы ибадаттың түрі, бір түрі. Ошол жандық сою, құрбандық кылуу, жандық сою деген. وَدَلِلُ الذَّبْحِ قَوْلُهُ تَعَالَى. Ошол зәбіхтің, эми союунун далили, жандық союунун далили, мына Аллах Тааланын төмөнкү сөзү. Кул инна салати ва нусуки ва махияя ва мамати лиллахи раббил аламин. Айты Мухаммад, менин намазым, менин ибадаттарым, ошо нусукиден мақсат курбандык деп айтышат кейбир алымдар, тафсир кылышат. Эми нусуки кейбир алымдар ибадаттар деп айтышат. Эмне болгондо да курбандык ибадаттардын ичине кирет. Жана менин өлүмүм, жана жашоом ошол аламдардын Раббиси үчүн деп айткан Мухаммад дейт. Ла шарикала, анын шериги жок. Аллах Тааланын шериги жок. Ва кала Таала фасалли ли раббика ва нахар dedi. Раббиң үчүн намаз оку, Раббиң үчүн курбандык сой. Эми فقرن الله بين الصلاة والذبح وهما يحصلان من المؤمن في يوم في مثل يوم الأضحى يصلي صلاة العيد ويذبح القربان فيحقق الأمرين. Эми Аллах Таала намаз менен курбандыкты, ошо зәбх, союну ошол бири-бирине байлап койду. Биринин артынан бирин баяндады. Мына ошол нерсе момундан бир күндө ишке ашат. Ошол бирөөсү ошол курбан, ошол кайсы күнү? Айдул Адха, курбандык айты күнү. Ошол күнү пенде эки ибадат тең ишке ашырат. Айт намазды окуйт, Аллах үчүн, жана курбандык чалат. Мына ошол эки иш тең, мына ошол күнү ишке ашат. Ва минас сунна ла'ана Аллах ман зәбха ли гайриллах. Эми сүннөттөн мына далил, Аллах Тааладан башкага арнап курбандык чалгандарды, жандык сойгондорду каргыштады дейт. Ва зәбху тaqarruban ila Allah anwa'. Эми Аллахка жакындап курбандык чалуу бул түрдүүчө болот. Биринчиси удухия, курбандык. Экинчиси вал хади фил хаджи ва авил умра. Экинчиси хади деп коет, бул ажылыкта жана умрада сойлуучу ошол курбандык. Вал акыйка, үчүнчүсү акыйка. Ва куллуха минал قرابين والأنساك التي جاءت بها الشرعية. Bunun barısı ошол şariatta kelgen ibadatlardan. Emna ошол ayatqa to'xtalib ketsek, qul inna salati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi rabbil alamin degenge. Aytay Muhammad, menin namazım,
жана курбандыгым, жана жашоом, жана өлүмүм Алламдын Раббиси үчүн деп айткан Мухаммад деди. Салих алейшейх Усулу саласа шархында айтат: Инна салати ва нусуки лиллах. Лилладаги лам салати ва нусукиге карата истихкак маанисин түшүндүрөт дейт. Намазыма Аллахтын өзү гана акылуу, курбандыгыма Аллахтын өзү акылуу деген маани. Ва махяя ва матиге карата лилладаги лам милк маанисинде дейт. Жашоома, өлүмүмө малик болгон зат Аллахтын өзү. Бир убакыттын өзүндө ламды эки түрдүү мааниде тафсирлеп жатат. Бул эми талаштуу маселе. Бир убакыттын өзүндө эки түрдүү маанини түшүндүрүү мүмкүнбү? Бул талаштуу маселе. Фасалли ли раббика ванхар. Раббиң үчүн намаз оку жана курбандык чал деди. Курбандык ибадаты качан Аллахтан башкага арналса ширк болот. Курбандыктын 5 түрү сүрөтү бар. Биринчиси Аллах үчүн соет. Аллахтын ысмын айтып, ниет Аллах үчүн, бул акыйкатта Аллах үчүн союу, бул улухия, Аллахтын ысмын айтып союу, рубубия таухиди болот. Аллах үчүн союу, курбандык кылуу, бул таухид улухия, Аллахтын ысмын айтып, ошол жандыкты союу, таухид рубубия болот. Антикен Аллах Таала айтты, жанагындай эле. Фасалли ли раббика ванхар. Раббиң үчүн намаз оку жана курбандык чал деди. Ошол курбандык чал дегендеги ванхар ли раббик дегени. Раббиң үчүн курбандык чал дегени. Аллах үчүн намаз окуң дейилгендей, Аллах үчүн дагы курбандыкты союң дегендей. Вала таакулу мимма лам юзкар исмуллах. Аллах Таала Аллахтын ысмы эскерилбеген жандыкты, ошол малдын этин жебегиле деди. Бул биринчи сүрөтү. Экинчи сүрөтү Аллахтын ысмын айтып соет, бирок Аллахтан башкага атайт. Аллахка жакын болуу үчүн эмес, олуяларга жакын болуу максаты менен жиндерге жакын болуу максатта союлса, Аллахтын ысмын айтып сойсо да бул ширк келтирген болот. Мисалы үчүн көптөрү үй салгандан кийин үйүнө көчүп кирүүсүнөн алдын, босогосунан кирүүсүнөн алдын кан чыгаруу керек дешет. Ошол жерлердин жиндерин атат. Бул албетте ширк болот. Эми 3-чү, 4-чү сүрөтү аздан аз бир эми аз болот. Аз кездешет. Эми ошол 3-чү сүрөтү Аллах үчүн соетко Аллахтан башкасынын ысмын атайт. Аллах үчүн атап союп, таухид улухияны ишке ашыргандыгы үчүн, бирок башкасынын ысмын атаса, бисмиллахнын ордуна башка нерсенин ысмын атаса, бул ширк болот. Эми 4-чүсү ниетте да Аллах Тааладан башкага арнайт, жана союп жатып Аллахтан башкага арнаса, бул ширк болот. Ниетинде да Аллах Тааладан башкага арнап жатат. Ошол жандыгын союп, курбандыгын союп жатканда. Ошол курбандыгыны ниетинде Аллах Тааладан башкага арнайт, жана союп жатып да Аллахтан башкага арнаса, бул ширк болот. Эми 5-чү сүрөтү Аллахтын ысмын айтып соет. Мубах бул. Бир максат үчүн, мындайча айтканда эт жеш үчүн. Эт максатта ошол курбандык кылат. Мындайча айтканда ошол жандыкты соет. Эт максатта. Эт максатта эми алгачкы 4 түр менен акыркы 5-чү түрдүн айырмасы эмнеде? Алгачкы 4 түрдө эң негизги максат кан чыгаруу. Бирок 5-чү сүрөттө Аллахтын ысмы менен соет. Бирок максатта, мындайча айтканда, эт жеш максатта, содак үчүн, конок келип калса, конокту сыйлоо үчүн ошол жандыгын соет. А жогорку 4 сүрөттө ошол кан чыгарат, ошол Аллахка жакындоо максатта, же жиндерге жакындоо максатта, же бир ширки бир мазарларга жакындоо максатта. Бул эми дурус эмес. Ошондуктан 5-чү сүрөтү ошол курбандык, ошол жандыкты соет, бирок ошол эт жеш максатта, же коногун сыйлоо максатта. Муну алгачкы 4 түрүнөн айырмасы, антикени бул жакындоо үчүн сойбойт, ошол конок үчүн соет, же сатуу үчүн соет. Ал эми алгачкы 4 сүрөттө кан чыгарат жакындоо максаты менен.
Мына ошуга байланыштуу. Эми андан кийинки маселе назр тууралуу. Назр тууралуу айта турган болсок, ва далилун назр каулуху таала. Назрдын далили бул дагы назр ибадат, пенде өзүнө важип болбогон ибадатты өзүнө важип кылып алуусу бул назр деп аталат. Аллах Таала ошол назрини берген уадасыны аткарган адамдарды мактаган. Юфуна бин назри яхафуна яуман кана шарруху мустатира. Алар назрлерин аткарышат, жана жамандыгы жайылган кыямат күнүнөн ошол акыреттен коркушат дейт. فأثنى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على الموفين بالنذر. Аллах Таала ошол бул аятта назрин аткаргандарды, ишке ашыргандарды мактап жатат. Вал мураду назру таа. Мындан максат Аллах пен ошол мактаган назрден максат, ошол пенделерди мактагандан максат ал таат ибадаттагы назр. Ликаулихи саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен назара ан юти'илла фалюти'ху." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өз сөзүндө айтат: "Ким Аллах үчүн назр кылган болсо, ким Аллахка баш ии үчүн назр кылган болсо, баш ийсин" дейт. Ошол назрын аткарсын дейт. Амман назрул маъсия, ал эми күнөөгө назр кылган болсо, фала яжузул вафау бихи. Анда ошол күнөөгө кылган назр аткарылбайт. Аны аткарбайт. Ликаулихи саллаллаху алейхи ва саллям: "Ва мен назара ан яъсиялла фала яъси." Ким Аллахка күнөөкөр болуу үчүн назр кылган болсо, ал назрын аткара көрбөсүн дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Мисалы үчүн ошол иши оңунан чыккан мусулман киши ошол ибадатты максат кылып назр кылган болсо, аны аткаруусу керек, важип болуп калат. Ал эми күнөөнү, мисалы үчүн бир ишим оңунан чыкса, ошол арак ичемин десе, же бир арам нерсени жасаймын десе, ошол нерсесин аткара көрбөсүн деген. فإذا نظر الإنسان يفعل طاعة وجب عليه أن يأفي. Эгер инсан бир таат ибадатка назр кылган болсо, ошол таат ибадаттагы назрын аткаруусу важип болот. Кан якул, мисалы үчүн айтса: "Лиллахи алайя ан асума яуман." Мен Аллах үчүн бир күн ушул ишим оңунан чыкса, орозо тутуп беремин десе. Же айтса: "Ау лиллахи алайя ан атасаддака биказа минал мал." Ошол мен монол баланчы малым, түкүндөй малымдан Аллах үчүн садака беремин десе, түкүндөй ишим аткарылып кала турган болсо десе. Лекин ينبغي للإنسان أن لا ينظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النظر. Бирок инсан назр кылбаганы жакшы. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям назрден кайтарган. Не деп айткан? "Иннаху ла яти би хайр." Назр неме? Жакшылык алып келбейт. "Ва иннама юстахраджу бихи минал бахил." Бахилдан чыкпаган нерсени чыгарып алат дейт. Эми ушул жерде назр тууралуу айта турган болсок, назр деген эмне? Ижабул мар ала нафсихи шей'ан лам яжиб би асли шар'i. Шариатта важип болбогон амалды важип кылып алуу бул назр дейилет. Баланчы, мисалы үчүн, баланчы оорумдан аяксам, кой союп назр кылып өзүнө ошол нерсени важип кылып алат. Ошол ишини оңунан келген мусулман киши ошол оорусуна аяккандан кийин ошол нерсени аткаруусу важип болуп калат. Эми ошол назрыны таат ибадат үчүн кылса, ошону аткаруусу керек. Эми күнөөгө назр кылган болсо, мисалы үчүн баланчы кабырга барып кан чыгарам десе болбойт. Анткени ал ширки назр. Ошол кабырга назр кылган болсо болбойт. Бул күнөө болгон назр, ал аткарылбайт. Бирок назрды байланган, ошол бирок назры байланган болуп каффарат бериш керекпи же жокпу? Бул талаштуу маселе. Этият турагы каффарат берип коет. Касамды бузганын каффаратын берип коет. Касамды бузгандык үчүн каффаратын берип коет. Жумхур алымдарга көрө, күнөө нерсеге назр кылса байланбайт, каффарат берүүдө шарт болбойт. Бирок Ханбали мазхаб алымдарына көрө бир хадис келген, хадис заиф, хасан деген алымдар бар. Ошол хадис заиф дешет, кээ бир алымдар хасан дешет. Талаш бар бул хадис боюнча. Булар каффаратын берет дешет. Эми жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтпадыбы? "Ва иннама юстахраджу бихи минал бахил."
бахилдан чыкпаган нерсени чыгарып алат. Муну кандай түшүнөбүз? Бахилдан чыкпаган нерсени чыгарып алат. Көпчүлүк айтат, оорумдан айыксам деп анан айтып алат. Балан ишимди таштаймын деп. Кийин анан ошол иши оңунан келгенден кийин экилене баштайт. Мисалы, ошол назыр кылып алгандан кийин анан бул жумушум мага керек экен, адамдар пайдаланып жатат дейт. Кээ бирлер 1 жылдап орозо тутамын деп коюп алат да, же мал дүйнөмдү садака кыламын деп назыр кылып алат. Кийин ошону кыла албай калат. Инсан алсыз, өзүнө өзү важип кылып албасын. Не кереги бар инсан өзүнө важип болбогон ибадатты өзүнө важип кылып алуусу. Бирок жакшылык келтирбейт деген эмне? Пайгамбарыбыз иннаху ла яти би хайр деди. Назыр жакшылык келтирбейт деди. Ошол назыр кылып жаткан убакытта ошол назырда ошол үмүт кылып жаткан нерсесин ишке ашуусуна себеп болот деген үмүттө кылат ошол нерсени. Кийин ошол кыла албайт, ошону инсан кыла албай калат. Инсан алсыз, өзүнө өзү важип кылып албасын. Бирок жакшылык келтирбейт деген эмне? Ошол назыр кылып жаткан убакытта ошол назырда ошол үмүт кылып жаткан нерсесин ишке ашуусуна себеп болот деген үмүттө кылат. Бирок саллаллаху алейхи вассалам айтып жатат, жок, бул жакшылык алып келбейт. Ошол ооруңузду айыгып кетүүсүнө назыр себеп болбойт. Бирок натыйжада эмне болот? Ошол бахыл, сараң кишиден чыкпаган нерсени чыгарып алат. Ал баштан баш ошол акчасын садака кылбай жатат эле. Анан эле жакын ооруп калды, ата-энеси ооруп калды, кийин шарт коюп жатат. Аллах ушул балама же ата-энеме шифа берсең, кийин чыгарамын, садака кыламын деп жатат да. Демек, мында бахылдык бар, сараңдык бар. Өзүнө калса чыгарбай жатат. Ошол чыкпаган нерсени Аллах Таала назыр менен чыгарып коюп жатат. Кылбаган жакшы бир таат ибадатты назыр кылып койсо, эми ошол нерсесини аткарууга туура келип калат. Ошондуктан Аллах Таала жана жогорку аятта юфуна бин назр дегени ошол назрини таат ибадатка, жакшылыкка назыр кылып койгондорду эми аткарган пенделерди мактады. Эми кээ бир алымдар назырды экиге бөлүшөт. Назыр муаллак, назыр мутлак деп айтышат. Эми бир шартка байлабай Аллах үчүн 3 күн орозо тутамын десеңиз, бул назыр мутлак болот. Жалпы назыр мутлак болот, мунун зыяны жок дешет. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайтарган назыр муаллак назыр. Оорума шифа берсең, балан ишим оңунан чыкса, анан кылам деген назыр, ошол муаллак назыр. Ошол бул назырды эми шарт коюлган назырды макрух саналган, мына ушундай макрух назыр дешет алымдар. Кээ бир алымдар назырдын айырмасы жок. Ошол шартка байласын, байлабасын, баарысы жакшылык эмес дешет. Ушул сөз туура. Инсан алсыз, важип болбогон нерсени важип кылып алуу бар. Эми ошондуктан хадиске ылайык назыр кылбаган жакшы. وَقَدْ ذَمَّ اللَّهُ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ الْوَعْدَ. Аллах Таала өзүнүн ошол берген уадаларына ошол каршы иш жасагандарды айыптаган. Мына Аллах Таала аятта айтат: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Алардын арасынан уада келишимди ушундай Аллахка уада келишим бергендер бар дейт. Уада келишим түзгөндөр бар дейт. Ошол Аллахка уада келишим бергендер бар дейт. Мындайча уада келишим бергендер, уада келишим түзгөндөр бар дейт. Алар айтышат, эгер Аллах Таала бизге өз фазилетинен келтирсе, Аллахтын өз фазилетинен бизге келсе, сөзсүз садака кылабыз, сөзсүз салих кишилерден болобуз деп айтышат. Качан Аллахтын фазилети аларга келген кезде бахыл болушат, сараң болушат, жана жүз буруп кетишет дейт. فَمَنْ قَالَ إِنَّ شُفِيَ, эгер ким айтса, إِنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِ تَصَدَّقْتُ بِكَذَا. Эгер Аллах мага шифа берсе оорума, баландай садака кыламын десе, فَإِذَا شُفِيَ مَرِيضًا أَوْ حَصَلَ لَهُ الْمَطْلُوبُ بَخِلْ. Аллах Таалага шифа берип койсо, же ошол талап кылган нерсе ишке ашса, анан инсан бахыл боло баштайт, сараң боло баштайт.
فهذا تلبس بصفات من صفات المنافقين التي ذكره الله في هذه الآية. Бұл кішіде ме, мұндай кішіде Аллах айтқан мұнафықтар сыпаты тағылып қалған болады. Мына шуныменен біз ошол үч негиздин, ошол биринчи негизини аслул аувал, аслул thani, аслул thalith, ошол биринчи негизди билдик. Аллах Таала сабактарыбызды даими кылган болсун. Аллах Таала өз сабактарыбызга береке берсин, амал кылган пенделердин катарына кошкон болсун. Мына ушул жерге чейин эмки сабакта иншаллах Таала экинчи негизди улантабыз. Насип кылса. Субханака Аллаху бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.